Албетте урматтуу мусулман бир туугандарым, устаздарыбыз, биз урматтаган, биз сыйлаган устаздарыбыз. Устаз Абдышүкүр апасы эмне десе, мисалы үчүн, кээ бир устаздар бар. Апасы айта электе, ошол нерсе орундалат, ошол нерсе ордуна келет. Устаз Абдышүкүрдүн кичине инеси Гүл апабызды караган. Ал ушунчалык күчтүү берилип карайт эле, ушунчалык кызматын кылат эле, мен өтө таң калат элем. Себеби оозунан чыккан сөзү ар дайым орундалган. Чыга электе эле орундалган. Апасы бир нерсени айта электен мурда, бир нерсени көздөй электен мурда ошол нерсе алдында болот эле. Гүл апа эң бактылуу апалардын бири. Ал албетте урматтуу мусулман бир тууган эң күчтүү адамдарды тарбиялады. Ал СССРди көрдү, андан кийинки кыйынчылыктарды, ачарчылыктарды бардыгын көрдү. 14 перзентти тарбиялап. Урматтуу мусулман бир тууган айта турган маселе, устаз чай ичип отурган учурда, эгерде апасы күлсө, үй бүлөдөгү жашы дагы, кичинеси дагы, небереси дагы бардыгы кошо күлөт эле апасы күлгөнлүгү үчүн. Ыйласа кошо ыйлайт эле, күлсө кошо күлөт эле. Албетте апасын урматтаган, сыйлаган устаздар, Аллах алардан ыраазы болсун. Менин дагы жеке жашоомдо эң өкүнгөн нерсе, урматтуу мусулман бир тууган, жаштыкта, жаш кийалкечтикте кээде болуп турат. Мен суу коет элем. Жерлерибизге, огородторубузга, талаларыбызга суу коюп жүргөн учурубузда апам башка бирөөнүн огородунда иштейт эле. Арзыбаган акчага, тыйын тыпырга. 5-6 сомго иштейт эле. Бирөөнүн жүгөрүсүн кайрып иштеп жаткан учурда мен ага бардым. Сууду караганча апамдын алдына бардым. Барсам апам айкуш күндүн ыстыгында пешене тердеп бирөөнүн огородунда иштеп жатыптыр. Балам деди. Апам пешене терлери тынымсыз агып жатат. Ушул риятымды чыгарып койсоң, кичине жардам берип койсоң деди. Мен билемин, ооба, буга айтыш керекпи, айтпаш керекпи? Айтыш керек. Апа, мен суу коюп жатам. Сууду аягына чыгышым керек. Макул, анда балам, бар сууду кой деди. Мен урматтуу мусулман бир тууган, сууду барып койдум мен. Бирок азыр дагы эң өкүнгөн, эң кайгырган нерсем, ошол учурда апама жардам бербей кетип калганымды ойлосом, өтө катуу кайгырып ыйлаймын. Себеп эмне үчүн? Бүгүн жаштыкка кайтып калсам, жаштыгымды сагындым дегендер көп. Мен жаштыкка кайтым дагы келбейт, себеби ошол окуя бар жаштык учурунда. Жаштыктан өз араң чоңойдум. Бирөөлөр жаштыкка кайра барсам, жаштыгымды сагынат. Жаштыгым дейт. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, чоңойганың сайын апам карый берет. Өкүнүчтүүсү ушул экен. Албетте урматтуу мусулман бир тууган, энелерибизди канчалык урматтасак, сыйласак, өзүбүзгө ошончолук кайтат. Кээде мен дагы иниме өтө суканат элем. Окууда жүргөнүбүздө, медреседе окуп жүргөн учурубузда өзүмдүн бир тууган иним апамдын алдында апамдын кызматын кылат, дубасын алат, апам бышырган нандарды жейт. Ар дайым апамдын алдында иштери дагы жакшы, себеби апам дубаларын алып турат алдында. Мынайча айтканда, кээде кызганып кетесиң киши. Себеби апанын көрүп кызматын ал кылып жатат. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, апасын жоготкондор, атасын жоготкондор билет муну. Кээде бардык түйшүк маселелерди, проблемаларды, келечектеги максаттарды бардыгын таштап туруп, апамдын алдына барып, апамдын бутуна башымды коюп, бардык маселелерди айтып, апамдын алдынан чыкпастан жүргүм келет. Бирок апам дагы, мен дагы койгон максат бул өзгөчө, урматтуу мусулман бир тууган. Албетте сенин койгон максатыңды апаң колдоп турса, сен эч нерседен кайтпайсың. Эгер дүйнө жүзү сага каршы чыкса, бирок апаң жана досторуң сен алдында турса, сен эч кимге жеңилбейсиң, жедирбейсиң. Табылгыс жаңы экем. Биз энебизди табылбайт экенбиз эч качан. Медреседе окуп жаткан учурда апама бир жаздым эле. Бул ар бирибизге тиешелүү маселе. Кыйналып дүйнөгө келтирип, жаман жерге таштабай, бооруна алып сүт берип, мээримин төккөн энең го. Кыйналып сыздап багам деп, үмүтүнө балам жетсе деп, оор иштерди кылам деп, сарсана күткөн энең го.
Уктабастан уктатып, жебестен сага жедирип, жесин тойсун балам деп чоңойткан ал энең го. Жаман нерсени көрбөсүн, жаман нерсени сүйбөсүн, жаманды жалаң жаман деп сага күйгөн энең го. Тарбия билим берем деп, бардык күчүм сага деп, арнайын сага бакыт деп убакыт бөлгөн энең го. Нан жаап саартаңдан жылмайып күтүп турган, кетпесин балам ачка деп чай берген сага энең го. Балам калбасын кыйбатка, балам калбасын уятка, жетсин дайым максатка деп сени баккан энең го. Жакшыга баргын дайыма, жамандан качкын дайыма, жакшы менен муратта болосун деген энең го. Насаатын эч аябай, сөздөрүн эч камдабай, жүрөк менен берилип сөзүн айткан энең го. Көз жашын төгүп намазда, дуба кылар ар малда, сага күйүп дайыма көз жаш төгөт заматта. Дүйнөсүн коет балам деп, баркын кетирет балам деп, урматы кетет балам деп, сүйүүсү кетет балам деп. Балам балам деп айтат, көздөрү кубанып айтат, сага болгон сүйүүсүн эч качан жок кыла албайт. Бияз отоп таңдан кечке, жазын кышын эмгекте, бир сомунда кысынат, балам алгын деп айтат. Баласы үчүн сүйүнөт, баласы үчүн күйүнөт, ийгиликке жеткенде барлыгын деп сүйүнөт. Жакшылар үчүн зор дүйнө, жамандар үчүн кор дүйнө, жакшы менен жүргүн деп жамандан корккон энең го. Ооруп калсаң эгерде, жүрөгү ооруйт ал кезде, балам менин жаным деп жүрөгүн берген энең го. Сен сүйүнсөң сүйүнөт, кайгырсаң кошо кайгырат, бакытка жетсең бактылуу биринчи болгон энең го. Балам оку адам бол, балам иште ишмер бол, балам бекер болбо деп насаат айткан энең го. Балам жүргүн жакшы деп, ийгиликке жеткин деп, сыймыгыбыз сен бол деп окууга берген энең го. Көзүмдүн барында сыйлагын, балакайым кайгырба, өлгөнүмдө эч ыйлаба, баркымды бил барымда деп айткан менин апам да. Периштем десем жаңылам, периште кызматчы зат экен, жаным десем жаңылам, жан өлүү үчүн эрсе экен, барлыгым десем жаңылам, барлык өзү жашоо экен, бактым десем жаңылам, бактым туруктуу эмес экен, сүйүүм десем жаңылам, сүйүү өтүү үчүн эрсе экен, сүйдүрүп бир күлгөнү бейиштен да зор экен, Кудайдан кийин сыйларым энем болду жашоодо, пайгамбарым болгондо, сыйлар элем жашоодо, пайгамбарым хадисин жеткирейин мен анда, сыйлоого ким татыттуу деп айтты бир сахаба. Пайгамбарым Мухаммед энең энең деп айтты, 4-чү жолу сураса жылмайып атаң деп айтты. Күндөн да нурдуу экен, айдан да жарык экен, бир жылмайып койгону ай күндөн да зор экен. Дүйнө аларга арналсын, китептер том-том жазылсын, ырлар баары арналсын, аздык кылат аларга. Жүрөк урсун эне деп, тил сүйлөсүн эне деп, мээ иштесин эне деп аздык кылат аларга. Буттар басса эне деп, кол кармасын эне деп, көздөр көрсүн эне деп аздык кылат аларга. Ыйман болсо эне деп, ойлор толсо эне деп, сөздөр болсо эне деп аздык кылат аларга. Сыйлыктын өзү эне экен, сыйлоого эне зор экен, баарында татыктуу ал экен, мактоонун баары ага экен. Ыймандуу болот башынан, эжесиңди болот жашынан, бирөөгө татыктуу жар болуп эне болот кубанган, эне болот сүйүнгөн, эне болот күйүнгөн. Кадырын бил жашыңдан, таманын асты бейишжан. Бейиште болом десең сен, дуба алгын энеңден, кызматын кыл дайыма. Бактылуу бол жанымда, сөз түгөнөт эне деп, күч түгөнөт эне деп, өмүр түгөнөт эне деп, бейиш болот эне деп. Жан дүйнөсү таза экен, мерими түгөнбөс экен, сый урматы бар экен, балам балам дейт экен. Күлүп жайнап жүрүңүз, кайгырбастан туруңуз, бул дүйнөдө кайгырбай сый урматта өтүңүз. Балаңыз үчүн күйүнбөң, балаңыз жетет жакшыга, жакшылыкка, барлыкка. Энесин кор кылганга айтып коёр насаатым, кор болосун шашпагын, көр болосун шайлангын. Жараткан ыйык Куранда энени сыздатып койгонду арам кылды ааламга. Пайгамбарым Мухаммед ыра көрбөйт сага да, уф деген сөздү айтпагын, тозок даяр баарына.
көзүнө жаш толдурсаң, куруйсуң, сен өспөйсүн. Бул жашоодо жаңылып, жакшылык көрбөй өтөсүн. Кулак салгын тууганым, дос катары айтамын. Жамандык кылбай энеңе, мээрим көрсөт энеңе. Пайгамбарым хадисин айтайын мен ырымда, куруп кетсин деп айтты. Энесин кор кылганды, бейишибизди курайлы. Энелерди сыйлайлы, бул жашоодо жаңылбай фирдауста жашайлы. Албетте, урматтуу мусулман бир туугандарым, жаштык кезге кайрылып кайтсак, жаштык учурубузда эң жакшы будильник, эң жакшы уйкудан ойготуучу инструмент дейбизби? Албетте эң жакшы будильник бул апа. Saat 7'de bir жерге бара турган болсоң, балам 8 болду тур, балам 9 болду тургун. Обед болду, улум, обедке сен да уктайсың деп туруп келип сени ойгото турган бул апаң эле. Апаңчалык сени эч ким сүйбөйт, эч ким урматтабайт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, эки адам апасын дуасын алган адам же апасынын каргышын алган адам иштебей эле койсун дейт. Себеби бирөөсү береке, бирөөсү зыян тартат дейт. Жаштык кезде, урматтуу мусулман бир тууган, ак жейдебизди таптаза жууп, ак жейдебизди мектепке аппак кылып кийиндирип, чачыбызды тарап, тырнагыбызды алып, кичинекей тазикте болсо дагы жуундуруп, чайыңды ич, бетиңди жуу, окууга барасың деп бизди окууга даярдаган апабыз. Башталгыч класска барган учурубузда чоң жолго жеткизип, чоң жолдон өткүзүп коюп, артыбыздан бир канча сааттарга чейин карап, биз көрүнбөй калганга чейин бизди карап турган бул биздин энебиз, апабыз эле. Албетте, урматтуу мусулман бир тууган, апачалык мээримдүү, апачалык боорукер эч ким болбойт. Бул жашоодо 1% мээрим түшкөн болсо, албетте апанын балага болгон берими ошол. Түнү күн дебей, бир сигнал, бир ыйлашың жетиштүү эле ага, сен үчүн турат эле. Сен үчүн баарында даяр эле. Албетте ал апа эле, урматтуу мусулман бир тууган. Араб телевиденияларынын биринде инвалид жигит ортого коюп интервью алып суроо жооп кылышат. Бирок бул жигит өзү суроо берип атат аларга. Эгерде силер тамагыңарды жей албай калсаңар эмне кыласыңар десе, эч ким сунчукпай туруп калат. Эгер ошол жеген тамагыңарды чыгара албай калсаңар эмне кыласыңар? Бардыгы ойлонуп калат. Ошол кезде жигит, мен бир канча жылдардан бери мен ушундай инвалид болуп, майып болуп төрөлгөнмүн, бирок апам мени таштап жиберген жок, мусорго, таштандыга таштап жиберген жок, мага мээримин төгүп, бир канча жылдардан бери мага мээрим төгүп мени карайт дейт. Апам үмүтүн үзгөн жок. Урматтуу мусулман бир тууган, эгерде сенин ден соолугуң болбосо, сен девушка болуп, девушка парень болуп, сен сүйөмүн деп шакектерди, апаңа бербеген нерселерди, апаңа бербеген гүлдөрдү берип үйлөнгөн кызың, девушкаң, эгерде сен түзөлбөсөң, 1 ай карайт, 2 ай карайт, 3 айдан кийин таштап кетет сени. Бул түзөлбөйт экен дейт. Бул айыккы соруу, колкус инвалид болуп калсаң, анда сен 100% таштап кетет. Эгер таква имандуу кыз болбосо, бир гана апа сени карайт, бир гана апа үмүтүн үзбөйт. Балам адам болот, балам турат, бутунда турат деп апа гана үмүт коет сага. Урматтуу мусулман бир тууган, бардык дуалар түгөнөт. Молда болсун, дамла болсун, алым болсун, бардыгы сага карата дуасын түгөтөт, бирок апаң сага дуасын түгөтпөйт. Урматтуу мусулман бир тууган, асманда кандай күндүздө жалтырап бизге тийсе, түндөрдө караңгылыкты айыбыз кандай жарык берсе, апабыз да ошол сыяктуу жарык дүйнөгө келтирген апаларыбыз аман болсун. Апасын дуасын алды. Атасы болсо огородунда жүргөн жылкысын, коюн, малын, башкасын сатып, баласын шаркы окууга жөнөттү. Бала окууга келди. Биринчи эмнеден башталды? Тасмаларды, уятсыз тасмаларды, баягыдай ар кандай уятсыз фильмдерди көрүштөн башталды. Каникулда дагы айылга барбасаң, квартирасы майтет ошол жерде жашап, ошондой күндөр уланып жатты. Чөйрө 70%дан. 70% чөйрөдөн таасир берет адамга. Мунун дагы достору саяк жүргөн, таяк жей турган достор эле.
Күнөрдөн үргөн тез келгин, тезинен келгин, сага бир балык кармап койдук, келгин дейт. Бул барса, ошондой кыздарды алып келип эс алмай болушат булар. Күнөрдөн үргөн айылдан апасы чалып, балам, бир тууганыбыз бар сага. Ал тууганыбызды шаарды жакшы билесиң, больницага алып баргын, ал жол таппай калбасын, сен көрсөтүп койгун дейт. Ошентип бул жигит дагы макулдугун берип больницага алып барат. Больницада кан керек болуп калат. Бул жигит кан берет. Кан берсе, айыккы сооруга чалдыккан спид болуп чыгат. Врач дагы айткын дейт. Мен эркекти сатпаймын дейт. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн мындай байкасаңыз шаарды бүт бекерчи жалкоолор, кафени толтургандар, теннис ойногондор, футбол ойногондор, бүт бардыгы бекерчи жаштар да. Айылдан шаарга келип алып, өзүн городской сезип алып, девушка парень болуп, сага не бар девушка парень болуштун не кереги бар сага? Апаң сени оку деп жөнөттү. Пешене терминен бирөөнүн огородун иштеп 5 сом пулуга акчасы кысынып, жеп аткан этинен кесип, жеп аткан картошкасынан кесип, кысынайлы. 1 килограмм, 10 килограмм мурда жеп аткан болсо, 1 килограмм жейбиз, бир айга жеткизгин, бир ай 1 килограмм этти деп кысынып, продуктыдан кысынып, эже карындаштарына бербестен ушу шаарда балабыз адам болсун, окусун деп 5000 айлык чыгарат, акча чыгарат, сен аны каалагандай жеп, көрүнгөн кызга барып, көрүнгөн кыздын көтүнөн куалап жүрүп, сага не кереги бар ол девушка парень болуп? Жаш келип кетсинби сен? Жаш баласыңбы сен? Мындай байкасак, бүт бекерчи да. Кок садашып түнү бирде түшүп калсаң, бүт бекерчилер жүргөн болот шаарда. Футбол ойнойт, дагы не кылат, теннис ойнойт, дагы интернет клубу бар, игровой клубдар, айтор бардыгын жаштар толтуруп калган. Сен окуйм деп келдиңби? Атаң сага окуйт балам деп ишенип шаарга жөнөттүбү? Сен ишеничти акташың керек, окушуң керек, алдыга аракет кылышың керек, жылышың керек. Ойлогон көйгөй маселеси курсак, курсактан кийин кайда барам, кайга чыгарам? Студенттер апасын, атасын, акчасын, пенсиясын жеп жаткан студенттер ойлонуш керек. Шаарда ырас окуй албайсыңбы, окубайсыңбы? Бар, апаңын окууңду жап. Окуу жок сен үчүн. Окууңду жийиштир дагы, барып айылга барып, апаңдын кызматын кылып, атаңдын дуасын алып, уюңду кур, тамыңды кур, тиричилигиңди кыл, апаңдын дуасын ал. Сессиясы келип калса, экзамени келип калса, акча менен бүтүрөт. Сайраңдап таңдан кечке жүрөт, көрүнгөн кыздын көпчүлүгүн аркасынан куулайт. Ошентип жүрүп келип, акыры же жумуштан жок, же иштен жок, же бизнестен жок, эчтекеден жок болуп калат да баягы байкуш. Ойлонуш керек ошолор. Алкама деген сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабарлап келген учурда, Алкама көптөгөн согуштарга катышкан, көптөгөн пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн айткандай кылган. Алкама деген улуу сахабалардан болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жан берип жаткан учурда келимин айта албаган, ойлонуп, пайгамбарыбыздын оюна бир ой келгендей, Билал радиаллаху анхуга ата-энеси тирүүбү дейт. Алкаманын ата-энеси барбы? Атасы болбошу мүмкүн, апасы бар. Апасына кабарлагыла. Билал радиаллаху анху апасын барып айтып келди. Алкама кандай жигит деди пайгамбарыбыз. Сиз билесиз, көптөгөн жихадтарга катышкан, согуштарга катышкан, сиздин айтканыңыз кылам, өтө жакшы дейт. Пайгамбарыбыз сиз үчүн кандай дейт апасына. Мен наразымын дейт баламдан. Мен балам үчүн барымды арнадым. Өзүмдө бар ден соолукту балама арнадым. Өзүм жебей жедирип, өзүм ичпей ичирдим. Балам үчүн бардык нерсени арнадым. Башка өгөй атадан сөз укпасын деп башка турмушка да чыккан жокмун. Чырай, фигура бардыгы бар эле. Башка тийсе болот эле, бирок балам үчүн деп тийбедим дагы дейт. Бүгүн ошондойлор бар. Жалаң башы, бир башы менен 3-4 перзентти багып чоңойтуп аткан аял кишилер бар. Кээ бир эркектер бар, 3-4 баланы багыш кыйын болду деп арак ичип кетет, же чегип кетет, же таштап кетет. Аял киши аял башы менен 5-6 перзентти багып чоңойтуп жаткан аялдар дагы бар. Алардан Аллах ыраазы болсун. Мен чоңойттум дейт. Алкаманы чоңойттум, өстүрдүм.
Чоңойгон сайын мен керексиз, барксыз болуп калдым дейт. Үйүндөгү бир тряпкага окшоп калдым. Үйлөндүрдүм. Үйлөнгөндөн кийин аялым жактап кетти. Аялымдын көтүнөн кууп кетти. Аялдын артынан кетти, мага маани бербей калды. Бул үйдө керексиз экендигин түшүндүм, билдим. Кетейин эми деп кетип жаткан учурда алкама токтоңуз апакем, эмне кылып жатасыз, эмне кетем деп жатасыз, муну себеби эмне деп дагы айтып койгон жок. Тескерисинче баштыктын сумкамды алып чыгып берди дейт. Мен наразымын дейт. Пайгамбарыбыз бул сөздөрдү угуп, отунчу олкула алкаманы жагабыз, отко күйгүзөбүз дейт. Мөлтүрөгөн көзүнөн мөлтүрөгөн жаштар агып, апа байкуш, кимди дейсиз дейт. Алкаманы мени жаккыла дейт. Алкаманын ордуна мени жаккыла дейт. Эне байкуш, мээримдүү урматтуу мусулман бир тууган. Айтайын деген маселе, эң ийик келимебиз дагы өлүм алдында айта албай каласың. Кеңирээк жан дагы бере албай каласың. Эгерде сен энеңди кордосоң, энеңди сыздатсаң, энеңди ыйлатсаң. Эне эч качан айтпайт, балам сени ак кылдым, сенден таарындым, капа болдум деп айтпайт. Ага көзүнө жаш толтурсаң, куруйсуң, сен өспөйсүң. Бул жашоодо жаңылып, жакшылык көрбөй өтөсүң. Кулак салгын тууганым, дос катары айтамын, жакшылык кылгын энеңе, мээрим көрсөт энеңе. Бул жигит дагы апасын талага таштап кетет. Токойго жакын талага таштап кетет. Көлдүн жээгинде эс алып, балык кармап, башка кылып биширип жеп жүргөн жигиттер баягы кемпирди көрүп калат. Тамактын калдыктарын деп жүргөн кемпирди көрөт. Ага жакындап келип, бул жерде калбаңыз, кетиңиз, биз менен жүрүңүз дейт. Баягы апа, жок, менин балам азыр келем деп таштап кеткен, азыр келет, мен ошону күтүшүм керек дейт. Бул жигиттер кайтып кетет. Кайтып кетип, баягы жигиттердин ичиндеги имандуу жигит уктай албай эки жака басып, баягы апа эмне болду экен, баягы карыган байкуш апа эмне болду экен деп уктай албастан тахажжуттун окуп, намазын окуп, баягы жерге кайтып келет. Келсе, милиция, скорый помощь, башка кызматкерлер жүргөн болот. Көрсө, баягы апа баласын ойлоп, кыжалат болуп, дыккат болуп, ойлоно берип, баласы үчүн ойлонуп, ошол жерде көз жумуптур, каза болуптур. Муну кордогон, таштап кеткен баласы, келини жакшылык тапту дейсизби? Экөө тең кырсыкка учурап, экөө тең 2-3 күн өтпөстөн артынан барды. Урматтуу мусулман бир тууган, энени кордоп, энени кордогон келиндер, энесин, апасын кордогон, кайненесин кордогон келиндер, апасын кордогон жигиттер, бул жашоодо жакшылык таппайсың, жаман жолду жолдойсуң, жакшылык көрбөй өтөсүң. Албетте, урматтуу мусулман бир тууган, ойлоно турган маселебиз ушул. Бул жашоодо апабыз чалып бизге ким сүйөт, ким бизге күйөт? Сен ал жагыңды, бул жагыңды булгап койгон учуруңда да сага жиркенбестен, сени тазалаган бапестеп тырнагыңдан чачаңа чейин периште кылып тарбиялап чоңойткон ал эне эмес беле, апаң эмес беле, урматтуу мусулман бир тууган? Бүгүн тилиң чыгып, өгүздөй болуп, букадай болуп, жегениң өгүздөй, букадай болуп апаңа тил кайтарасың, атаңа тил кайтарасың. Жаштыгыңда андай кылбайт элең го, себеби жаштыгыңда муктаж элең да сен ага. Азыр эми кичине тыйын тапкан адамың болуп ага кыйын сынасың сен. Эшиктерди жабасың, нур жүзүнө карата, байкуш нур жүзүгө карата эшигиңди тырсылдатып жабасың. Болду дейсиң, жетишет дейсиң, тойгоздуң дейсиң, кетемин дейсиң, таарынып кетип каласың, телефонуңду өчүрүп саласың. Апа байкуш жүрөгүн оорушун билбейсиң сен. Бардык чырдын ичинен чыгарган ошол апаң эмес беле, урматтуу мусулман бир тууган? Бул каарыган байкуш апа баласын чоңойтты. Баласын жаштыгынан өзү жебей жедирип, кийдирип чоңойтты. Чоңойгондон кийин университетке тапшырды. Университетте агын кыйналып, өзү жебестен жедирип, иштебеген жери калбады. Иштеп баласын окутту. Окуп бүткөндөн кийин күнөрдөн бир күн дипломун сүйүнчүлөп көтөрүп келди. Апа, эми сиз иштебейсиз, мен иштейм, кутулдуңуз эми сиз деп. Бала чуркап, сүйүнүп кирип келет. Апанын сүйүнүшүндө чек жок. Апа өтө кубанды, сүйүндү.
Апа баласынан ар дайым кыжалат да. Чындыгында түнү 3-тө болсоң дагы, күндүзү 3-тө болсо дагы баласын ойлойт. Балам ушул жака кетти, аман келе экен, могу жака мындай иш кылам деп атат, иши ооматтуу болду экен деп апа баласы тууралуу ойлонот. Үйлөнүү учуру дагы келди. Бала апасы, балам паланча кошунанын кызын көздөп жүрөм сага. Ошого үйлөнгүн. Оор кыйшык, жашоонун оор кыйшыктарын чогуу аңдап өтөсүңөр, билип өтөсүңөр. Ал сага туруштук бере алат, ал сени менен чогуу жашай алат дейт. Бул болсо жок, апа, сен эскичесиң, ал кыз эскиче, анын жолугу бар, ал маданияттуу эмес, ал окуган эмес, диплому жок, 5 жыл университетте окуган эмес, мен окуганга үйлөнөм, мен өзүм окшош маданияттууга үйлөнөм деп шаардан билип ачык жеринен, жабык жеринен ачык жери көбүрөөк городская кыздарынан өзү девушка парень болуп жүргөн девушкасын жетелеп келет. Жок, койгун десе дагы койбойт. Апа көргөндү бала көрө албайт. Сен бойдоксуң. Бойдок учурда кечиресиң, каттуу айтсам, көкүрөгү менен көпчүгүн эле көрөсүң сен. Каның кайнап турган учуруң сенин. Апа ол көзү тынып бүткөн анын. Чыныгы сүйүү не, чыныгы жашоо не, кыйынчылык не, алар өткөн ошол жашоодон. Ошондуктан сага ылайыктуусун билет ал. Сенин жылаңачтыгыңда көргөн, сенин тишип койгонуңда көргөн, сенин бардык абалыңды көрүп сени чоңойткон ал эне. Эне сага кайсы кыз ылайыктуу, кайсы кыз ылайыктуу эмес, аны билет эне бир карап эле. Ошондуктан апаң сүйгөндү алгын дейт. Апаң сүйсүн, сен үйлөнгүн. Ошондо сүйүшүп кете бересиң. Бул апа баламдын көңүлү үчүн деп баягы кызды алып берет. Баласы жумушка кетет, кыздын оюне, пикирине, акыркы үлгүдөгү телефон, акыркы машина, баягы жаңы кийимдер, ана дүкөнмө кезмей, кайненин айтканын кылбайт, көрүнгөн жака кетип калат, ар кимдин үйүнө, подружкаларынын үйүнө кетип калат. Эң өкүнүчтүүсү жабык жердин ачык жери көбүрөөк жылаңач. Сен паланчынын келинисиң, сен паланчанын жубайысың, койгун десе дагы койбойт. Күндөр өтүп, жыл өтүп, перзенттүү болушат. Апанын неберелүү болдум деп сүйүнүшүндө өзүнүн койгонго орун таппайт. Бирок больницага барган учурда күйөөсүнүн эң биринчи айткан сөзү: биз 3 болдук, 4-нчү адамга бул үйдө эми орун жок. Апаңды жоготкун, карылар үйгө тапшыргын дейт. Эгерде биз өзүбүз апабызды урматтап сыйласак, келинибиз өмүрлүк жолдошубуз дагы сыйлайт. Эгерде өзүң сыйлабасаң, сени өзгөнүн кызы апаңды кантип сыйласын, кантип урматтасын? Үйлөнөрдөн мурда баласына шарт коет. Балам мени 1 жума бутумду жубасын үйлөнгөндөн кийин деп апасы шарт коет. Баласы ошо шартты аткарып 1 жума бутун жуушту баштайт. 3-күн болгондо, 3-күн жууп жаткан учурда келини келет дагы: сиз сыйлаган апаны, сиз урматтаган апаны мен да урматташым шарт, мен сүйөм андай апаны деп өзү кумганды алып жуушту баштайт апасынын бутун, кайненесинин бутун. Айтайын деген маселе: өзүң урматтабасаң, өзүң сыйлабасаң, өзгө кантип сыйласын сен апаңды?